7 глава. Өсүп өнүгүүнүн аалам мыйзамдары. Чындап бакубаттуулукка жетүү үчүн биз сакташ керек болгон, өзүңөр ойлонуп жүргөн закондор. Бул китептен силер кызыктуу сөздөрдү байкадыңарбы? Кудай, ааламдын закондору, жаратылыш, ички күч. Дагыраак айтканда, сиз жогорку күчтөр барбы деп өзүңөргө суроо берчүсүзбү? Эгер ооба десеңиз, ал эмнени билдирет? Бул суроо мага мен бир жолу катышып калган бир сонун кечки тамактануу жөнүндө эскертет. Ал көп сандаган меймандар менен болгон. Бирок столдо бир канча эле киши калган. Ортодоксалдык христианка, католичка, еврей, атеист, протестант жана мен. Албетте мен өзүмдү кармана албай, кызыктуу религиялык философиялык суроо бердим. Кудай чын эле барбы? Биз кафе жабылганга чейин талкуулаштык, бирок бир жыйынтыкка келген жокпуз. Ошондой болсо да бизде эң кызыктуу, жагымдуу сүйлөшүү болду. Мен жакшы көргөн ушундай сүйлөшүүлөрдө таң калыштуу нерселер болчу. Мен чындыгында эле ишенем жогорку күч бар экенине. Бирок талашуу болду, айрыкча католичка менен атеисттин ортосунда. Мен башымды ийкеп отура бердим. Дээрлик бардыгы менен эле макул болуп отурдум. Кудайга ишенбегендерге эмне деп айса деле. Эмне үчүн? Анткени алар өзүнүн ишенимине узакка созулган өздүк анализдин негизинде келишкен. Критикалык анализ жана акыл эс менен. Ал эми менин католичка досум тотугуштай болуп кайталап отурду өзүнүн 8 жыл католикалык окууда үйрөнгөн сөздөрүн. Ал өзүнүн билимин Кудайдын бар экенин далили деп айтты. Анткени Библияда ошондой айтылган. Албетте, рационалдуу, логикалык ой жүгүрткөндө Кудайдын бар экенин далилдеген мүмкүн эмес. Бирок эсиңизге салайын, мен рационалдуу, логикалык көз карашта деп атам. Бул Кудай жок дегенди билгизбейт. Буга карата толтура аргументтер болсо да. Демек Кудайдын бар болгону логикалык көз караш менен, рационалдуу ой жүгүртүү менен далилдөө мүмкүн эмес. Ошондуктан, господа фундаменталисттер, мага жинденип кат жибергендин ордуна ушул эки сөздүн маанисин түшүнүп алыңыздар. Рационалдуу жана логикалык. Слалом 14-сүдө айтылгандай, эгер акылсыз Кудай жок деп койсо эле, бул акылдан тайып калган дегенди билгизбейт. 25 главада айтылганга эле окшош. Мага Кудайдын бар экенин далилдеп бере турган. Мен атеисттердин айткандарын аргумент келтирип, 25 китепти эле жаза алмакмын Кудайдын бар экенин далилдегенге аракет кылып. Бул түшүнүктү бир канча философиялык категорияларга бөлсөк болот. Биринчи, естественная теология. Биз ааламдын кандай пайда болгонун, кандайча жашап атканын түшүндүрө албайбыз. Мунун артында кудурети күчтүү нерсе турганын эле сезебиз. Экинчи, космостук аргумент беришет. Бардык нерсенин себеби бар. Ар бир себеп андан да маанилүү себептен пайда болот. Ошондуктан биз чексиз себептердин цепочкасынын бар экенин билебиз. Же биринчи себепти эле алабыз. А дегенде Кудай жерди жана асманды жараткан деген. Үчүнчү категория. Бул жогорку акыл эс. Бул божомолго негизделген. Бул акыл эс кимдир бирөөдө пайда болгон. Бул Кудай. Логикага жана рационалдуу ойлонууга таянып, жана буларды далилдей албасыбызды көргөзмөйүнчө, мен бардык ушул аргументтерди колдонуп, толтура китеп деле жазмакмын. Мен аны жасай алмакмын, бирок менде аны жасаганга убактым да, каалоом да жок. Кудайдын бар экенин же анын жок экенин далилдегенге. Атеисттердин Кудайды жок деп айтканын дагы далилдей алышпайт. Менин досторум талкуулап жатышканда, мен алардын баары менен макул болуп башымды ийкеп отурганымдын себеби атеисттер, иудаисттер, католиктер жана башкалар өзүнүн ой пикирлерин далилдегиси келип айтышканында. Мунун баары түшүнүктүү. Булар бул көз карашка көптөгөн жылдар бою критикалык ойлонуунун жыйынтыгында келишкен. Айтып кетишим керек. Атеист мурун Орал Робертс священник болгон экен. Орал Робертс бул белгилүү христиандык евангелисттер, проповедниктер. Ал өзүнүн ички дүйнөсүн көп жыл бою изилдеп окуп жүрүп атеист болууга жыйынтык чыгарган.
Мен анын айткандарына макул болбосом да, анын көз карашын сыйлайм. Анткени ал көп жыл бою ал жөн эле 6 жашында мамлекеттик религия жаттатып койгон нерселерди эле айтып берип аткан жок. Ал жигит өтө акылдуу бала. Ал өзүн өзү анализдеп, акыл эс менен ошондой көз карашка кармап калган. Бирок чындыгында көпчүлүк интеллигенттер, акылдуу адамдар атеист болушат. А мен болсом бул темага башка жагынан келгем. Мен 26 жашка чейин атеист болчумун. Бирок олуттуу өздүк анализ жүргүзгөндөн кийин менде руханий ачылыш болду. Муну менин атеист досторум мистикалык галлюцинация деп аташат болчу. Мен ошондон кийин жогорку күчкө ишенип баштадым. Менин дос кызым ортодоксалдык диний көз карашта. Ал диний окуусундагы текстти кайталай бергени менин кыжырыма тиет. Ал бул ишенимге өзү тандап келген эмес. Ал талашкандан коркот. Эгер ал Иранда, Пакистанда же башка ислам өлкөсүндө төрөлсө, ал сөзсүз түрдө узун кийинип, метин жаап жүрмөк. Жана христиандар булар адамдын кейпин кийген шайтандар деп айтат болчу. Мен Кудайга ишенем жана аны далилдегим келбейт. Пассивдүү аргументтер менен жана адамзаттын жаралышынын азыркы дүйнөдөгү аспекттери менен. Маанилүүсү бул. Мен жаңылып атышым мүмкүн. Балким Кудай бар, балким ал жок. Бул мааниси жок биздин талашуубузда. Балким Кудай бул жаратылыш, ааламдагы тартип же башка эволюциялык система. Маанилүүсү атайын реакция жарата ала турган күч бар. Ал реакцияларды, кыймылдарды алдын ала билебиз. Мен ойлойм, биз сүйлөшүп аткан тема бул ааламдын закондору. Ал кандай болсо да, эмне болсо да ал иштейт. Биз ошол закондорго ылайык кыймыл-аракет кылганда алдын ала биле турган жыйынтыктарды алабыз. Мен айтып бере алам. Кантип ошол закондорду колдонуу менин жашоомдун өзгөрүшүнө алып келгенин. Жакыр жашаган жашоодон молчулукка, байлыкка. Мен аны силер менен бөлүшөм. Силер дагы өзүңөрдүн жакшы жыйынтыгыңарды аласыңар деген үмүттө. Ошентип бул 7 закон силердин дүйнөңөргө гүлдөп, өсүп өнүгүүнү алып келет. Биринчи закон. Закон пустоты. Боштуктун закону. Эгер пляжда басып жүрсөңөр, силердин бутуңардын изи кумда калат. Бирок бир канча секунддан кийин эле толкун, шамал изди өчүрүп салат. Өсүмдүктөр талааны басып калгандай болуп. А күндүн повесткасы совещанияга арналган убакыттын ичинде бүтүп калат. Жаратылыш боштукка чыдабайт. А дегенде жаратылыш боштукта болгон. Негизи жаратылыш, аалам бул молчулук, байлык, жакшылык болгондуктан боштук байлык менен толтурулат. Өзүңө тездик менен байлыкты чакыруунун биринчи жолу бул боштукту жаратуу. Бир жолу кечинде гүлдөп өсүп өнүгүү боюнча мен окуган лекциядан кийин бир студент кыз мага келип суроо берип баштады. Бул фигня менен өсүп өнүгүүгө кандайча иштейт? Ал жакында эле жумушун дагы, жигитин дагы жоготуптур. Ал бул жумушка жинденип жүргөн экен. Анткени зарплата аз, а жумуш болсо эч кандай өстүрбөйт экен. А жигити болсо аны моралдык жана физикалык жактан кемсинтип турчу экен. Мен ал кызга түшүндүрдүм. Өзүңдүн негативдик ойлоруңан арылышың өтүндүм. Анда өсүп өнүгүүгө бардык позитивдик жолдору, шансы бар экенин түшүндүрдүм. Так ошондой эле болду. Анын сознаниясында кандайдыр талчок пайда болду жана ал жумуш эми кызды кармабай калды. Ал эми жигити аны менен сүйлөшпөй калды. Акыры аягы ал кызда андан жакшы жумуш жана аны сыйлап барктай турган жигит пайда болду. Эгер сиз негатив менен курчалган болсоңуз, сиздин жашооңузда позитивге орун жок. Ошондуктан мага адамдар кеңеш сурап кайрылганда, өзүнүн жашоосунда чындап гүлдөп өнүгүүнү чакыра албай атышканда, биринчи кезекте мен аларга суроо берем. Эмне үчүн кое бере турган нерсени кармап алдың? Бул принцип
сиздин жашоодо бардык сферада жардам берет. Эгер жаңы туфли алгыңыз келсе, эски туфлиден кутул. Жаңы кийим каалайсызбы? Шкафтагы бардык кийимдерди үйү жок жүргөн муктаж адамдарга тарат. Вакуум түзгүлө. Көбүрөөк жылуулук, сүйүү кааласаң, азыркы бар мамилелерден арылгыла. Дагы ошондой эле ден соолук жаатында дагы. Менде ден соолук боюнча көп проблема бар болчу 30 жашка чейин. Дагы ошондой эле өздүк жана финансылык жагымда дагы. Мен акылсыз, оорукчан жана кедей болчумун. Мен түшүнчү эмесмин эмне үчүн. Убакыттын өтүшү менен мен түшүндүм. Мен булардын баарын жашоомо өзүм тартчу экенмин. Өзүмдүн курмандык сознанием менен. Мага муктаждыкта жашаган жашоо жакчу. Анткени өзүмө жагымсыздыктарды тартчумун. Бул менин курмандык абалыма туура келчү. Мен күндө ийгиликсиз досторум менен кезигип турчумун. Бири-бирибизге көңүл айтышып, аяшып туруш үчүн. Жашоодо бир нерсеге жетүү өтө оор деп бири-бирибизди сооротчубуз. Бардык шанстын баары байларда гана. Жашоо ушундай адилетсиз дечүбүз. Ошентип мен өзүмдүн курмандык статусумда кармалып жүрчүмүн. Менде өзүмдүн жеңүүчүнүн образын түзө алчу эмесмин. Мен өзүмдүн курмандык экенимен баш тартканда гана мага дүйнө башка тарабынан ачылды. Бардык мүмкүнчүлүктөр ачылды. Ден соолугум боюнча проблема жоголду. Колум менен черткендей эле болду. Мени туура эмес түшүнүп албагыла. Ден соолук боюнча проблема реалдуу эле болчу. Менде картамда запистер бар болчу. Больничный листтер, врачка визиттер. Мен аларды далилдей алам. Бирок алар реалдуу, мен аларды реалдуу деп эсептегендиктен. Анткени мен ага муктаж болчумун. Өзүмдү курмандык катары сезиш үчүн. Бирок мен аны курмандыкты каалабай калар менен менин денем эмне үчүн жаралды эле ошону аткарып баштады. Бул законду колдонуу үчүн кандайдыр ченемдеги ишеним керек. Азыркы эмнең бар, ошолордон кутулгуң келиш керек. Ааламдын негизинде байлык жатканын түшүнгөндө, сизге татыктуу байлык келерин ишенген, сиз өзүңүздүн жаман көргөн жумуштан кутулган, жаман мамиледен арылган, зыян ишенимдерден баш тарткан оңой болуп калат. Анткени билесиңер, анын ордуна ошондой эле баада же андан да баалуураак нерсе менен алмаштырып берет. Сиз байлык менен курчалгансыз. Муктаждык сиздин сознанияда эле болот. Өзүңүзгө гүлдөп өсүп өнүгүү сознанияны ачыңыз. Вакуумду түзгүлө. Ал келгенче орун даярдаңыз. Вакуумду өсүп өнүгүү толтурат. Экинчи закон. Циркуляция закону. Өсүп өнүгүүнү тез аккан дарыядай элестетиңиз. Суу эч качан туруп калбайт. Ал дайыма алдыны көздөй жылат. Басымдуулуктан кутулуп, ал ыңгайлуу жер издейт. Эми ошол дарыядагы кичинекей плотинаны элестетиңиз. Ал плотинада суу туруп калат. Гүлдөп өсүп өнүгүүнү башкаруучу циркуляция закону ошондой эле образда ишке ашат. Сараңдык же дайыма чогулта берүү туруп калууга алып келет. Субстанцияны циркуляция кылганда энергетикалык блокировканы чечесиз. Дарыяга эң эркин агып кеткенге жол ачасыз. Мисалы, мен бир нерсем бар деп элестетпейм. Чындыгында эле менде ал укугум бар болсо да, а сизчи? Даже үй, машина, булар убактылуу эле. Качандыр бир кезде мен булардан бошоном да, андан ары жылам. Биз баарыбыз кандайдыр бир жашоо циклинен өтөбүз. Сизге жагып жүргөн бойдок жашоо жакпай баштайт. Эгер сизде 3 балаңыз бар болсо, ошентип сиз балдарыңыз чоңоюп бөлүнүп кеткенден кийин сиз башка, сизге ылайык келген үйгө көчүп кетесиз. Сизге азырынча керектүү буюмдарды, кийимдерди сактайсыз. Сиз ага муктаж болбой калганда, сиз аларды башка бирөөгө бересиз. Ошондуктан мен өзүмдүн бир спортивный машинамды сатып жибере алам. Башка жаңы модель сатып алгым келгенде. Бул мага да жаңы сатып алуучуга дагы пайдалуу. Мен жаңы машина сатып алам. Ал болсо өзү үчүн жаңы машина сатып алат. Бирок жаңы модельге караганда арзан баада. Болжол менен жарым жыл сайын жаңы компьютер сатып алып турам. Анткени жаңы модельдерде көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Ал жакшы, жеңил, батыраак иштейт. Ошондуктан мен өзүмө
жаңыны сатып алып, эски компьютерди болсо, компьютери жок досума берип салам. Биринчи законду колдонуп, вакуум түзүп, эски бут кийимдерди же кийимдерди башка бирөөгө бергенде, сиз экинчи законду кыймылга келтиресиз. Акча агымынын циркуляциясы өсүп өнүгүүгө чоң таасир берет. Сиз эң начар финансылык абалда калдыңыз деп коелу. Сизде $100 бар. Сиз $1500 карызсыз. Сиз ошол $100 кырмалып калганын ордуна дагы бир жактан $1400 келет деп күтпөстөн, циркуляция законун практикада колдонуп көрүңүз. Сиз билесиз да, сараңдык туруп калууга алып келет. Ошондуктан сиз энергетикалык блокту чечишиңиз керек. Субстанцияны циркуляция кылганга мажбурлоо керек. Сизде эмне бар? $10 сиздин духовный күчүңүз үчүн кайрымдуулук кылыңыз. $20 телефон компаниясына карызыңызды жабыш үчүн төлөңүз. $15 электроэнергияга, $20 сиздин кредитный карточканы тейлегендер үчүн төлөңүз жана башка. Ошентип энергиянын стагнациясы бузулат. Сиздин акчаңыз оборотко кетти. Акча циркуляция болуп аткандыктан энергия пайда болуп, сизге андан көп субстанция алып келип баштайт. Сиз өзүңүзгө $100 кармап туруп болсаңыз, сиз муктаждык сознаниясын өзүңүзгө түзөсүз. Муктаждыктын энергиясын. Анткени сиз акыркы $100 такалып каласыз. Аны оборотко жумшаганда, өзүңүздүн сознанияңызга андан ары мындан да көп болот деген сигналды жибересиз. Ошентип андан да көп акчаны өзүңүзгө тартасыз. Ошону эле сүйүүдө да жасаса болоруна сизге түшүндүрүп беришим керекпи? Сүйүүнүн циркуляциясын жаратыңыз. Ошондо андан да көп сүйүүнү өзүңүзгө тартасыз. Өзүңүзгө кереги жок нерселерден арылыңыз. Жана өзүңүздүн рызкыңызды кабыл алганга даярданыңыз. Үчүнчү закон. Закон воображения. Элестетүү закону. Өсүп өнүгүү башкаларда эле адегенде сиздин башыңызда жаралат. Сиз кандайдыр бир нерсени элестегенде, сиз подсознанияңызда физикалык жактан материалдаштырып, ошого программа киргизесиз. Мен позитивдүү формулировкалардын, максаттардын картасын түзгөндү, ежедневникке идеалдуу күндүн сценарийин жазганды, ал запискаларды машинанын рулуна, күзгүгө, холодильникке чаптаганды туура көрөм. Сиз бул эскертмелердин баарын көргөндө, сиз өзүңүзгө эмнени тарткыңыз келип атканын жөнүндө ойлоносуз. Ошол эле убакта пайда болгон эмоцияны сезесиз. Булар подсознанияңызда бекемдей берет. Канчалык эмоция күчтүү болсо, подсознанияга сиз эмнени тарткыңыз келип атканы ошончолук түшүнүктүү болот. А сизге ал картина канчалык ачык болсо жана сиз аны чындыкка ошончолук тез айландырасыз. Эстеңиз биринчи главаны. Эмоциялар мемдерди эффективдүүлүгүн түшүндүрөт. Өсүп өнүгүүнүн тартуунун планы. Мурда өсүп өнүгүүнү тартуу жөнүндө айтканмын. Өсүп өнүгүүнү тартыш үчүн көп кызыктуу жолдор бар. Мынакей алардын кантип колдонуунун кээ бир маалыматтары. Сиз өзүңүздүн планды, жашооңузга эмнени тарткыңыз келип аткан фотографиялар, сүрөттөр жана сөздөр менен эстеп калыңыз. Мен өзүм планымды секторлорго бөлөм. Жумуш, руханий жашоо, мамиле жана башка. Андан кийин ар бир секторго эмне жасарыңызды, эмне алгыңыз келет, же ким болгуңуз келет жазыңыз. Ал үчүн бул ишти баштаганга чейин 2 жума мурда журналдарды, брошюраларды жана башка сизди кызыктырган материалдарды чогултуп баштаңыз. Мисалы, сиз гитарада ойногуңуз келет. Анда сиз музыкальный инструменттерди саткан магазинден алган гитаранын сүрөтүн чаптап алыңыз планыңызга. Жөн эле бир гитаранын эмес, а именно сиз кайсы гитарада ойногуңуз келет, ошол гитаранын сүрөтүн. Эгер сиз Кудайга жакын болгонду кааласаңыз, анда кандайдыр бир диний символду, диний сөздөрдү же конкреттүү бир цитатаны чаптап алыңыз. Балким сиз бестселлер боло турган китеп жазгыңыз келип атат.
Анда сиз New York Times бестселлерлердин тизмесин кесип алыңыз да, биринчи номердеги бестселлерди өчүрүп туруп, анын ордуна өзүңүздүн шедевриңиздин атын жазып коюңуз. Ошондой эле кылып, сиздин компаниядагы башка продюсерлердин списогуна же киноакадемиянын лауреаттарынын арасына дүйнөдөгү эң бай адамдардын тизмеси жазылган Forbes журналына өзүңүздүн атыңызды жазып коюңуз жана башка. Өзүңүздүн планда маалыматты кандай жайгаштыруунун атайын эрежеси жок. Андан сырткары ар бир сүрөт сиз үчүн бир нерсени билгизиш керек. Мааниси жок, муну башкалар түшүнөбү же жокпу? Башкаларга анын кереги жок. Бирок сиздин пландагы эмнени түшүндүрөрүн өзүңүз билишиңиз керек. Аны улам караган сайын. Мурдакы убакта көбүнчө адамдар муктаждыкта жашап жүргөндө мен Dodge Viper'дин автомобилинин рекламасын көрүп, анын кооздугуна ушунчалык суктангам жана ошону алышым керек деп түшүнгөм. Бир жылдан кийин өсүп өнүгүүнүн планы жөнүндө билдим да, өзүмдүн планымды түздүм. Мен кызыл Viper алгым келип атканын эле билчүмүн. Бирок мен болгону кара Viper'дин гана сүрөтүн таптым. Мен кызыл машина алгым келип атса да, мендеги бар сүрөттү гана колдонгонго туура келди. Бир канча айдан кийин консалтингдик контракт боюнча переговор кылып атканда, мен мындай талап койдум. Компаниянын сатуусу бир айда 2 миллионго көбөйсө, ал мага жаңы Viper сатып берет. Андан ары баары кызыктуу сценарий менен кетти. Контрактта айтылгандай суммага жете элек деле компаниянын президенти мени өзүнө чакырды. Ал ушундай өсүп өнүгүү темпине кубанычтуу болчу. Ошондуктан ал эрте эле мага Viper алып бермей болду. Анын досу Viper'дин дүйнөдөгү ири дилери болчу. Ал өзгөчө условияда сделка кыла алат болчу. Лас-Вегастагы казинонун ээси бракоразводный процессти өтүп аткан. Ошондуктан ага тезирээк акча табыш керек болгон. Анын Viper'i бар экен. Атайын аксессуарларынын комплектиси, уникалдуу аборттору жана корпусунун өзгөчө жасалгасы менен. Ал компания биринчи Viper'ди фирма үчүн ошондой түзүптүр. Бул Viper дүйнөдө өзгөчө жалгыз экен. Бирок бир гана проблема болду. Анын түсү кара болчу. Ошондуктан менин клиентим менден сурады. Ушундай дүйнөдөгү жалгыз уникалдуу Viper жагабы же кызыл Viper'ди гана каалайсызбы? Мен эмне деримди билбей калдым да, ойлонуп көрүүгө убакыт сурадым. Мен ошол драйвда велосипед тээп келейин деп чечтим. Анан жарым жолдон эле ресторанын жанында токтоп турган 2 Viper'ди көрдүм. Бирөө кара, бирөө кызыл. Бул совпадениеби? Мен велосипедден түшүп, алардын жанына барып карап турдум ар кайсы ракурста. Акыры мага кара Viper керек деп чечтим. Ошондон бери менде 4 Viper пайда болду. Ошол эң биринчи Viper'им дагы эле менин сүйүктүүм. Менин биринчи Viper'им менин кыялдар картама кара Viper'дин сүрөтүн чаптап алган үчүн келгенин түшүндүм. 2 эле жылда менин планымда эмнелер болсо ошонун баары орундалды. Анда менин эң күчтүү максаттарым жазылган болчу. Ошондуктан мен силерге өзүңөрдүн планыңарды түзүп алганыңарды сунуш кылам. Аны башкалар көрбөгөндөй кылып жайгаштырып алгыла. Шылдыңдабагандай болсун. Сиз аны күндө көрүп турушуңуз керек. Сиз анын жанынан эле өтүп кетишиңиз мүмкүн көзүңүздүн кыйыгы менен карап. Ошол эң күчтүү эффект берет. Күндө аны көрүп турганыңыз сиздин подсознанияда программаланат. А бул болсо сизди күндө кыймыл аракетке түртөт. Сиздин кыялыңызды чындыкка жакындатат. Адегенде сиздин өсүп өнүгүүңүздү башыңызга түзүңүз. Андан кийин аны чындыкка айлантыңыз. 4-закон.